Видеодо реклама жок. Ошондуктан лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Эльнура Норузбаева, Нурлан Мотоевдин жубайы. Жолдошум мени красавица, сладкая деп эркелетет. Жакында дуэт ырдайбыз. Эльнура кай жактын кызы болосуз? Канча бир туугансыз? Кеминдин кызымын, 4 бир туугандын 3-чүсүмүн. Нурлан мырза эмнеси менен сизди багынтты? Чын дилден айтылган сөздөрү, жалган айтпаганы, болгонун болгондой сүйлөгөнү менен менин сезимимди ойготуп, жүрөгүмдү багындырган десем болот. Бир көргөндө эле сүйүп калдыңызбы? Же бир канча ирет убакытка чейин бири-бириңерди сындадыңарбы? Экөөбүз таанышкандан кийин 1 жылдан ашык убакыт сүйлөшүп кыз жигит болуп жүрдүк. Ошол убакыт ичинде бири-бирибизди сынашып да көрдүк. Андан кийин үй бүлө куруп бактылуу жашап жаткан кезибиз. Эл тааныган адам менен турмуш курууда ыңгайсыздыкка кептелген жагдайлар болгон жокпу? Эл тааныган адам менен турмуш курганы ыңгайсыздык жараткан жагдайга туш болгон деле жокмун. Балким жолдошум камкор болгону үчүн андай учурларга туш болбодум окшойт. Анткени көп учурда мени түшүнүүгө аракет кылат, шарт түзүүгө далалат жасайт. Туугандарыңыз, ата-энеңиз Нурлан Мотоевге турмушка чыгам деген чечимиңизди кандай кабыл алышты? Мен буга чейин да айтып келгем. Ар бир ата-эне өз перзентинин бул жашоодон ордун таап, бактылуу өмүр сүрүшүн каалайт эмеспи? Менин чечимимди туура түшүнүү менен кабыл алышты. Ал тургай колдошту. Кыргыздын каада салтынын баары жасалдыбы? Ооба, бардыгын жасады. Бардык нерсе орду менен каада салтыбыздын негизинде болду. 27 жаш айырмачылык байкалбайт бекен? Мага абдан деле байкалбайт. Тескерисинче кам көрүп, көңүлүмдү оорутуп албайын деп аяр мамиле кылганы жагат. Жолдошуңуздун эч кимге окшобогон саясатчы экенин билчү элеңиз. Чынын айтсам, өзүм саясатка кызыкпаган үчүнбү, эмнегедир ортобузда ал жөнүндө сөз дагы болгон эмес экен. Жолдошуңуздун ырдап бийлегени интернет жылдызына айланганы жагабы? Албетте жагат, анткени өзүм бала кезимден ырдап, комузга кызыгып жүрчүмүн. Кийин комузду бир аз үйрөнүп, ыр дүйнөсүнө жакын боло баштагам. Ошон үчүнбү Нурландын үнү, авазы кулакка жагымдуу угулат. Тенор, баритон деп айтылат хореографияда. Хореография бул бий искусствосу, а баритон үн диапазону. Үйдө кимдин айтканы айткандай аткарылат. Биздин үйдө эркиндик. Жолдошум майда барат нерселерге кийлигише бербейт, бирок үй бүлөдө эркек биринчи орунда турат. Бул нерсени мен өзүмдүн ата-энемден алган тарбиямдан билем. Пикир келишпестик жаралса, ким биринчи элдешүү кадамын таштайт? Бизде андай боло элек, болбой эле койсун. Мамилебизде толук гармония болгондуктан капаланышкан күндөр боло элек. Бири-бирибиздин карегибиз менен айланып, капа кылып албайлы деп аяр мамиле кылабыз. Турмушка чыга элек кезде берген убадаларын аткарып жатабы? Үйлөнгөнүбүзгө 3 эле ай болду да. Берген убадаларын азырынча аткарып жатат. Андан маселе жарала элек. Буйруса баары жакшы. Мага кылган мамилеси мактоого татыйт деп ойлойм. Көптөр Нурлан мырзаны орой, чаап жибергенден кайра тартпаган адам деп ойлошот. Эмоционалдуу адамга оюңузду коркпой эле ачык айта аласызбы? Ар бир нерсенин өз үрдү болот эмеспи? Ар бир адамга бирдей мамиле кылган болбойт го. Башта айтканымдай, Нурлан камкор, мага аяр мамиле кылат. Ошондонбу мен эч качан кысылып, сыгылбастан керек жерде өз оюмду ачык эле айтам. Өзүмдү эркин алып жүрөм. Бизде жашыра турган эч нерсе жок. Экөөбүз сырдашабыз. Нурландын эмоционалдуулугунун жакшы жагын гана көрдүм. Чындыкты сүйлөйт, ырдайт, бийлейт. Нурлан мырза менен турмуш курганыңызга ыраазысызбы? Алданып калдым деп кыжаалат болбойсузбу? Ыраазымын, андай ой эч качан болгон эмес жана болбой эле койсун деп тилек кылам. Жолдошуңуз эмне деп эркелетет? Красавица, сладкая, сүйгөнүм деп кайрылат көбүнчө. Жолдошуңузду кандай тамактарды жасап кубантып жатасыз? Нурлан негизи тамактанбайт, жеңил салаттарды көбүрөөк жакшы көрөт. Наристе күтүп жатасыңарбы? Азырынча сыр болуп турсун, Аллах буйруса. Жолдошуңуз менен дуэт ырдап чыгайын деген оюңуз барбы? Кудай буйруса. Маалымат булагы, Назар Ньюс, KG. Назира Токонова, ырчы. Баспай төшөктө жатканда уулумдун чоңойгонун көрбөй каламбы деп ойлогом.
Ырчы Назира Токонова турмушка чыккандан бери сахнадан алыстап кеткен. Үй бүлө күтүп, уулду болгондон кийин оорупта калган эле. Ырчыга байланышып, ден соолугун сурап, үй бүлөсү тууралуу баарлаштык. Назира салам, ден соолугуң жакшыбы? Өткөндө бизге берген маегиңде операция болгонуңду айттың эле. Салам, Кудайга шүгүр, ден соолугум жакшы. Белиме суук тийип, өрчүшүп кетиптир. Ошол боюнча операция болгом. Бул дарт уулумду төрөгөндөн кийин тынчымды ала баштаган. Дароо дарыгерге барбай, өзүм билемдик кылып, сыныкчыга кайрылгандан кийин такыр эле баса албай төшөктө жатып калдым. Ооруп төшөктө жатканда мындан ары баспай калам го, ушинтип эле өтүп кетемби? Баламдын чоңойгонун көрбөй каламбы деген жаман ойлор келген. Айыгып кетсем эч нерсенин кереги жок, ырдабайм дагы дегем. Анткени баарына кайыл болуп калат экенсиң. Суук тийгенден кийин дароо дарылабай койгонго бир омурткам желип калыптыр. Операция болгонумда ошол омуртканын ордуна имплант коюлду. Ошол учурда кайын журтум, үй бүлөм колдоп турушту. Айрыкча кайын тарабым чоң колдоо көрсөттү. Аябай ыраазымын. Инстаграмдан дагы жакшы адамдар жазып жатышты. Бир кыз дал мендей ооруптур. Ооруп жатат деп сиздер чыгаргандан кийин ал кыз жазыптыр. Кабатыр болбоңуз, баары жакшы болот. Мен дагы сиздей болуп ооругам деп. Номерин алып дароо чалдым. Ал байкуштун тынчын алып күнү түнү деле чала бердим. Ал күйөрманымда көп жардам берди. Буйруса, ал күндөр артта калды. Ооруну сезбей жашап келатканыма 5-6 ай эле болуп калды. Ден соолуктун кадырын билип калдым. Мындан ары ооруба, ден соолугуң бекем болсун. Уулуң чоңоюп калдыбы? Мен 30 жашымда эне болдум. Жаштын тилегин берет деген чын окшойт. 29 жашымда күйөөгө тийсем, 30 жашымда төрөсөм деп тилей берчүмүн. Оозума сала бергендей эле болду. Азыркыга чейин уулумду карап, ушул менин баламбы деп ишене албай кетем. Уулумдун атын кайненем менен кайнатам Мариет деп коюшкан. 1 айдан кийин 2 жашка чыгат. Балам төрөлгөндөн кийин эле ооруп калганга аны көтөрүп, эркелете албай калдым. 5-6 айлык баланы көтөргөн сонунго мына ушул сезимге тойбой калганыма ичимде бир аз боштук бар. Ошол кезде баланы да, мени да кайненем бакты. Күчтүү укол алганга баламды эмчектен чыгарууга да мажбур болгом. Баламды атасы көп карап калганга атасына жакын. Ишенсеңер, мага такыр келбейт. Атасы жок деле алдап коет. Атасы барда эч кимге барбайт. Азыр карантинде эмне менен алексең? Учурда көлдө кайын журтумдукунда жүрөм. Төшөк көктөп жатам. Кайненем көп нерсени үйрөтүп жатат. Азыр сиз менен байланышып жатып да төшөк көктөп отурам. Келин болуп келгениң тууралуу айтып берсең, кайын журтуң ырчы кызды кандай кабыл алышты? Башында жолдошум ата-энесине үйлөнөөрүн айтса, ырчы кыз аласыңбы деп таң калышыптыр. Мен жөнүндө изилдеп интернеттен маалыматтарды окуп чыгышыптыр. Кайын журтум сонун адамдар. Бриллиант десем болот. Меникинде кайнене эч кимде жок болушу керек деп ойлойм. Кээ бирөө бул кошомат кылып жатат деп ойлоп калышы мүмкүн. Кайненемди башынан көргөндө эле жактыргам. Мүнөзү да меникине окшошуп кетет. Көбү бизди окшоштурушат. Уулум сени мага окшоштуруп тандаса керек дейт. Жолдошум апама окшошсуң деген эмес, апам да жакшы ырдайт деген. Бул жерин мынтип эле койбойсуңбу? Ушуну да билбейсиңби деп урушкан кайненелер болот го. Билбей жатсам, апам балам андай эмес, мындай кылсаң туура болот деп үйрөтөт. Ички дүйнөсү таза, пейилик кенен. Келин алганда мен да сиздей кайнене болом дейм. Кайнатам да жакшы адам. Жаңы келин болуп келгенде келиндин колунан тамак жейли деп калышты. Очокко тамак жасап көргөн эмесмин. Эшикке чыгып казанга тамак жасап баштадым. Балыкчыда шамал го. Эшикке чыксам шамал. Жолдошумдун досуна от жактырып алып, тамак күйүп кеткен жокпу деп чыйпылыктап жүрөм. Ошол маалда терезеден кайнатам көрүп, ооруган экен. Жеңиме айтып, барып келиниме жардамдашып койчу. Кече эле телевизордо ырдап жүрүп, бүгүн казандын жанында жүргөнүнө боорум ооруп жатат дептир. Ушундай сонун адам. Кудайга ыраазымын ушундай үй бүлөгө туш келгениме. Жолдошум тууралуу да айта кетсең. Негизи калп айтпаган жөнөкөй жигиттерди баалачумун. 8-9 ай кыз жигит болуп сүйлөштүк. Үйлөнүү сунушун киргизгенде карап көрсөм 29 жашка келип калыптырмын. Анан кой, убакыт келиптир деп макулдугумду бергем. Жолдошум экөөбүз сүйлөшүп жүргөндө сүрөтүбүздү Инстаграмга жүктөп койсом, ата-энеңе наалат. Кыргыздан жигит таппай калдыңбы? Башка улутту эмне кыласың деп жазышкан. Азырда күйөөсү кыргыз эмес, тажик, түрккө деп жазып калышат. Сиздер аркылуу айта кетейинчи, жолдошум канында эч кандай аралашмасы жок кыргыз.
Бактыма жараша жолдошумдагы жүрөгү таза адам. Башында эле чыгармачыл чөйрөдөгү адамга турмушка чыга албайт болушум керек дечүмүн. Анткени чыгармачыл эркектер сезимтал, назик деген ойдо элем. Каалаганымдай жолдошум бул чөйрөдөн алыс, аскер кызматында эмгектенет. Ал чыгармачылыгыма такыр кызыкпайт. Ушул убакка чейин ырдап берчи деп сураган эмес. Мен ырдап жатсам да уккусу келбейт. Жаным, тиги үйгө чыгып алып ырдачы дейт. Бир эле жолу жакшы ырдайсың деген. Ошол боюнча чыгармачылыгыма карата комплимент уккан жокмун. Ырга жакын эмес. Кайненем экөөбүз ырдап жатсак, акырын ырдагылачы деп эшикти жаап кетет. Ал ырчылыгыңа каршы болбойм, болгону мени аралаштырба деген. Маек берүүгө макул болбойт. Чыгармачылыгымды сыйлап, бир эле жолу маек берүүгө барып, койчу деп сурансам да такыр болбой койгон. Сахнаны сагынып, ичиңе бук толгондо кантип алаксыйсың? Сахнаны чындап сагындым. Ичте жаткан талант оңой менен кое бербейт экен. Кайненем жакшы ырдайт. Сагынганда экөөбүз кошулуп ырдап калабыз. Мен ырдагым келип, буулугуп калганымды байкап калса, залга кирип ырдап ал дейт. Ырдагым келип, өзүнчө депрессияга төшөм. Ушинтип эле ырдабай каламбы деген ойлор келет. Сахнаны таштабайм. Буйруса жаңы ырларды жаздырып чыгып калам. Маегиңе рахмат, ишиң ийгиликтүү болсун, ден соолукта бол деп бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жогорудагы маалыматтар Супер KG сайтынан алынды.